Ne kılışımdı bilmeyim. Mıkaçının kolunda mıkaçılık menen öldürdü. Kızımdı mıkaçılık menen ağrı yerine mıntık menen atıp kolları üzülüp kettir bir yerdegi. Unçalıkka barat деп ойлогон эмеспиz, күйөө болабызды. Душман катары өлтүргөн. 26 may günü Özgön rayonunun Alga ayılında бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин Айзирек Эралиева мыкачылык менен өлтүрүлгөн окуя болду. Алдын ала айтылгандай кылмышка кызганыч себеп болгон. Маркумдун апасы Салима Сарыбаева окуя болгон күндү эстеп, чоо жайын айтып берди. Аны менен бирге апасы маареке учурунда кызганычка себеп болбогонун жана кызы мыкачылык менен өлтүрүлгөнүн айтууда. Менин кызым жолугушууга келипшү, мына шу күндү көрдү да. Берге салтанатка катышып, кайра кетишти. Үйгө барып эле ушу күндү көрдү. Мен ойлодум эле мындай болот деп, жаңжал көбөйбөсүн, уруш көбөйбөсүн деп ушул жерден линейкасында да балдардын бир колун кармабастан линейкага чыгып бир жакшына отуруп кеткен. Үйгө барып ушу күндү көрдү да. Айлам жок. Бешенеме жазган болсо көрөм ошону. Bir жакшына ачырактай кызым. Бул Аллам менен кочушуп, бул жарыктык менен коштошуп кетип калды. Ne kılışımdı bilmeyim. Mıkaçının kolunda mıkaçılık menen öldürdü. Mıkaçılık menen öldürdü. Ne kılışımdı bilmeyim. Kolumdan gelse cıgaçka baylap durup ört salıp oşon tikte oturgum kelep meni. Oşonda kızımdı mıkaçılık menen ağrı yerine mıntık menen atıp kolları üzülüp kettir bir yerdegi. Ne kılışımdı bilmeyim. Ayla yok. Ошол окуяны айтып берсеңиз, күйөө балаңыз мурда буга чейин кызыңыз менен бир Кызым менен бир да уруш талаш болгон эмес. Уруш талаш болуп келип бу жерде ону муну сүйлөп апа мынандай деп айтпайт эле. О бала деле билдирбейт эле. Анан кызым өтө эстүү, зирек, намыскөй кыз эле. Мен апама айтсам, апам ооруп же болсо бир нерсе болуп калбасын деп билбейм да. Hiç aytkan emес kızımчы. Балдары чоңоюп бардыгы алды студент болуп калды, аркасы 9 классты бүтүрүүчү болуп калды. Не кылышымды билбейм, айлам жок hiç. Эми дагы балдарымды ушу кызым бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол жака жөнөтсөм кандай болот деп азыр ойдо отурамын. Бир жакшына ачырактай балдары дагы ошо мыкачылардын колунда калабы деп ойлоймун. Булардын тарбиясы начарлыгынан ушу кылыкты кылды да. Чындап сүйгөн болсо бул кылыкты кылбайт. Чындап жакшы көргөн болсо бул кылыкты кылбайт. Кызганыштын аркасынан болду деп дагы ойлойм. Мында башка иф бар деп дагы ойлойм. Же ичип алып кылды деп дагы ойлойм. Бардык ой бар мендечи. Не кылышымды билбейм азырчы. Сиз да ошол күнү линейкага барган экенсиз. Мен кийинирээк барып калдым да. Мен бу жерден балдар ошо мектепке ошо бүтүрүүчүлөр бардык иши бүтүп, линейкага жаңы 20 жылдык келгендердин немеси башталып бардык столго отуруп калгандан кийин анан бардым да. О кармашып чыкканды эч көргөн жокмун. Бардыгы эле айтат. Ушул иш болгондон кийин айтып атат. Кол кармашып чыкпаган экен деп. Эч кимдин колун кармаган эмес экен деп айтып атат. Эми билбейм да, эч кимдин колун кармабаса, o yerde iş nerse iş kılbasa, jönököy çıksa, anan keyin bul arkıl mınanda kabarların ne üçün bar joko tarap internette жалгандар пайда болуп кетти деп ойлойм да дагычы. Кызыңыз ресторанга деле барбады? Барган жок. Бу жерде койлор бар экен, бу жерде ону жерде бассейн бар, ошол жерде жеп, ичип кете турган бассейнге сый жери бар экен. Барып кеткиле десем, күйөө бала койду жебей жүрүппүз, үйгө эле кетели деди. Үйгө эле кетели деди. Ana men ayttым, классташтарын канча жылдан бери көрбөдү. Көрүп кетсеңер болот да бирге бара берсен деле деп ошондой десем, жок деп ошондой дейт күйөө бала. Жок деди эле мен. Өзүңөр билесиңер, майли, мен жаңжалды көбөйтпөйм. Катышпагыла деп айтам, себеби дегенде үйүңөрдө кампир бар дедим. Кампирди карасын барып, майли деп жөнөтүп койдум үйгө. Маркумдун артында 5 баласы калды. Ошондой эле маркумдун апасы кызынын каза болгону тууралуу маалыматтарды айтып, күйөө баласы кызын мылтык менен атып өлтүргөнүн билдирди. Мен эч нерсени ойлобостон намазымды окуп, төшөгүм жыйылбай жатканда бирөө Махамет ака чалым эми намаздан келип уктап кеттир. Махамет ака деди. Мен ойго утурат элем да.
тур бирөө чакырып атат дедим. Анан эле баары патыр болуп тууган ургун бардыгы угуп болуптур ошого чейин. Мен укпай эч нерсени билбей жатыпмын. Дүйнөдөн бейкапар жатыпмын. Кызымды уже өлтүрүп, кичине баламдын колуга салып көтөрүп бардыгы алып келишти да эмне кылайын. Сөөгүн алып келгенде уктуңуздарбы? Жок, сөөгүн алып келе элек немеде алып калган экен да, раскрытие кылып. Анан келди. Тууган урк топтолуп бардыгы кыргыз үйдү тегип отуруп калдым. Не кылайын, айлам жок, эч айлам жок, эмне дешимди билбейм. Эмне болгон экен ошол туугандарыңызга жеткен маалымат боюнча? Бардыгы келе албай отуруптур да мага кандай угузам деп. Күйөө балаңыз экөө Каракулжада уруш баштайбы же бул жерден уруш, жолдон уруш? Жок, ондай. Каракулжада уруш кет баратканда деле билбейт. Эч ким айткан жок да бизгечи. Үйгө барып кылган амыч. Үйгө барып кылбаса анан интернет булактарында атка сүйрөткөн деп жүрөт, мылтык менен аткан дейт. Кайсы жол эмеси туура деп ойлойсуз? Кайсынысы? Мылтык менен аткан туура. Мылтык менен атып, колун ушундай кылганда баа чачма мылтык мына бармак сармак мыналарын кошуп үзүп кеткен да. Бир эме эки жол атканбы ушундай дей. Атка сүйрөткөн. Албы келгенден кийин бардыгын көрдүк. Жууп тараганда кыздар киришти. Колдору чачырап кеткенби? Колдору байлап коюптур, ачпагыла дептир. Бар. Буга чейин кызыңыз ошо күйөө балаңыз менен мындай кермур айтышып, бир тарынып келген учурлары байкадыңыз беле күйөө балаңыздын кызганчаактыгын? Кызганчак дейт эле кызым. Айтып коет эле, анан кийин майдачууда мындай каптарды эч айтпайт эле. Азыр экспертизанын жыйынтыгы чыктыбы? Эмне деп айтып атышат? Экспертизанын жыйынтыгын мен билбейм да, өздөрү чыгышып, вскрытие кылгандан кийин айтат да өздөрү. Бу жерде отуруп мен каяктан көрөйүн? Буга чейин күйөө балаңыз кол көтөргөн эмес, эч? Жок. Бирок кызганчаактыгын билчү. Кызганчаактыгын билет эле. Бу жерге келгенден кийин бир күн, эки күндөн кийин эле үйгө келбейсиңби? Мына мындай болуп атат, ана мындай шылтоолор көйрагы эле кой, мунга бар тезирак. Жаңжалыңды көбөйтпө мага дейт элем да. 5 балалуу болуп калды. Бешөөнүн эң кичинеси 5 жашта. Кызыңыз канча жашында турмушка чыкты? 18 жашта турмушка чыкты. Экинчи курста окуйт эле, 3-үнчү курска эми көчкөндө эле уже кызымды булар алдыма сурап келишип алып кеткен да. Мен бере албайм дегенмин ошогочу. Бере албайм, кызымды камыр кылдырып, торпок жетелеткен жокму? Бу жер тоо жер экен, мен бере албайм ошого. Силерге келин боло албайт, о жерге барып жылкысы айт дедим. Бээси айт, торпок жетелейт, бир дагы бу жерде ол иштерди кылган эмес, камыр кылып нан жаптырган эмесмин кызымды. Силерге в общем чыңалган кыз керек, мен кызым бара албайт дегенмин. Бирок алып кеткен. Айзира Кералиеванын тайжеси Касиет Сарыбаева маркум өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн белгиледи. Анын айтымында Айзира Кералиеванын денесинен көптөгөн гематомалар жана гогала байкалган. Бул кыздын өлүмүгө бир гана күйөө бала себепкер болуп атат. 5 баласы бар эле. Эч жерге, эч жака кыймылдабаган кыз. Не себептен мынчалык мыкаачылык менен өлтүрөт? Мынтыкты бир атпастан эки атат. Не себептен колуна алып кетет? Ошону не себептен? Аркасы менен не жыгылат? Баш мээси не чайкалат? Ошо туура, ошонун медсуд экспертиза бар жогуну закондуу түрдө карап, закондуу түрдө чечим чыгарып берсе болот эле бизгечи. Арты эмне көгөрөт? Мына бел кулчосунан куйругуна чейин. Анысы майлы, билектери ушундай көгала, кичине колдун изи турат, немелери. Путтары мына жерлери көк, кадимкидей, бир-эки точкачы. Ушу сүдүрөгөн деп айтты эле, атка сүдүрөсү анчалык болбосо керектир. Бул өзүнүн качылыгы менен гана өлтүргөн. Атка сүдүрөгөн эмес. Түрткөн эмес, же мынтыкка артылып кеткен ушундай болуп. Баш мээси вообще неме эмес. Аны дагы өздөрү экспертиза кылып, этти кыркып текшеришиптир. Мына кандай чечим чыгарат, кандай жок. Мен ошо Садыр Нуркожоевич менен камчыбек Ташиевка кайрылат болчу элем. Закондуу түрдө текшерип, закондуу түрдө камап беришине.
Ошо 5 баласына ким күйөт, ким ол. Ушу абижем эмне кылат? Ушунча жашында. Балдарын абалы стресс абалда. Эч кимиси бир жакшы эмес бечара балдардын. Мына чоңдор акылга келип, переходной возраст эми булар кантет, мисалы. Ойлонуш керек да бар жокту. Ата өзүнүн атасы ойлобогонду ким ойлойт? Мисалы. Эми ушу абижеме гана калды, жездем экөөгө бар жогу. Маркумдун дагы бир тайжеси Нуржамал Нишанова күйөө баласы кызганчаак болгонун билдирди. Күйөө баласы айзеректин кийимине чейин кийлигишкенин айтып, интернетте туура эмес маалымат тарап жатканын айтууда. Бул кыз тууралуу айтсам, бул кыз аябай жакшы кыз болгон бизде. Бул өтө жакшы кыз эле. Бул кыз жоошмомун, бирөө менен урушпаган, бир адамга жаман сүйлөбөгөн, мектепте жакшы окуган, тарбиялуу, тартиптүү кыз болгон өзү негизи. Аны бул кызыбызды ошол окууга тапшырган. Ошондон кийин ушул окуудан сүйлөшүп калган экен да бул бала менен, ушул баланын карындашы аркылуу. Анан ошондон турмушка чыккан буга. Анан буга чейин ушул күйөөсү кызганат деп, күйөөсү айылга деле алып келгенде ушу ата-энесинин үйүнө өзү кошо келип, кошо алып кетип жүргөн. Эч качан бул кыздын өзүнө калтырган эмес биякачы, бул эме кылып. Значит, кызганган экен да, бул кызганыч оору да. Кече биз ошо салтанатта биз деле катышканбыз, ошол жерде отурганбыз бардыгыбыз. Көргөнбүз, кыз да табу деметкен, кыз даже классташ балдары менен кармашпай кирген салтанатка. 20 жылдыктарды чакырганда. Кол кармашкан эмес бир жигит менен. Что баягы күйөөсү кызгангыдай повод берген эмес да, бул болгон эмес. Анан бул жерден өзү алып кеткенде, ошол салтанат бүткөндөн кийин эле бул кызды күйөө бала кайра алып кеткен үйүнө. Анан эми аяка баргандан кийин эмне кылганын биз билбейбиз, просто ушул демесин гана угуп калдык ушундай деп. Анан мына интернетте жазып аткандар, билип билбей жазып атасыңар, өзүңөрдүн мойнуңарга күнөөлөрдү албагыла. Бул кыздын кандай экенин билбейсиңер. Особенно эркек балдар, намысыңарга тийсе кечиресиңер, бирок эң бир жаман сөздөрдү жазып атасыңар. Күйөөсүнө баш бербесе ошондой болот, күйөөсүнө айтканын кылбаса ошондой болот, 20 жылдыкка барба десе келип алса ошондой болот деп. 20 жылдыкка бул кыз өзү келген эмес, күйөөсү кошо келген. Кошо келип ушул жерде карап турган күйөөсү. Кошо алып келип, кайра кошо алып кеткен. Даже ушу 20 жылдыкка кетип атканда бул туфлиң жарашпай калды, берки алып келген туфлиңди ки деп, туфлисинен бери кийдиртип чыгарган. Буну мындай болот деп эч кимден оюна келген эмес. Анан бул кыз бирөөгө ашыкча күлүп же жылмайып караган кыз эмес. Бул өтө скромный, өтө акылдуу кыз болгон бул. Күйөөсү менен буга чейин эч мындай конфликт болгон эмес, мындай уруп сабаган, байкаган. Андайын биз уккан эмеспиз эми. Болсо аякта болсо болгондур. Бул кыз ондой неме кылган эмес. Анан ким билет эми, кызганган адам тили менен жейт да, адамды тили менен, кызганчактар тили менен жейт, уруп жебейт. Анан бул күйөө бала бул азыр ушул эмоция калдырганбы же өзү неадекватный балабы түшүнбөйбүз да, мынчалыкка барбаш керек эле. Бул өтө эле начар неме болуп калды да. Анан ушул ошого жараша күйөө баланын туугандары дагы ошо алдын ала келип, ошо больницадан каратса болот эле, болбосо ошол жерден бияка келишип, элдин алдынан өтүш керек эле. Булар кандай адамдар түшүнбөйбүз. Бул акыры 5 балалуу кыз кетип атпайбы? Бул кечеги барган кыз болсо эми бирөөгө күлүп карады же жылмайды, антты мынтты дегидей. Бул кызды эли журту деле билсе керек. Бул биз мисалы үчүн Карагулжага өтө жакшы кыз бергенбиз. Эми ол семейный ушундай экен да, булар үй бүлөсү менен айтканына караганда биз деле толук маалыматты билбейбиз го, кандай адамдар экенин. Бирок мына мамиледен гана билинип калды да, кийин канчалык деңгээлде экендиги. Айзерек Эралиева чоңоюп өскөн айылдын айылдык кеңешинин депутаты Гүлпери Токтомуратова бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, мындай кылмыштарды жасагандарга жазаны күчөйтүүнү талап кылды. Кечеги болгон жагдай бул бүт дүйнөнү дүркүрөткөн, бул өтө бир жаман иш болду биздин айылыбызда. Ошол дал ошол мен жашаган айылдын кызы кечеги күйөөсүнүн колунан о дүйнөгө кеткен. Ошол биздин жашоочубуз, биздин акелерибиздин кызы болчу. Негизи мен ошол күнкү иш-чарага акыркы коңгуроо аземине мен өзүм как өкүл катары барып катышып, мугалимдерге жана ошондой эле окуучуларга өзүбүздүн грамоталарыбызды алып барып тапшырганмын. Дал ошол мезгилде мен видео материалдарым бар, ошол кыз боюнча тарткан. Кыз азыр мынау интернет айдыңында көбүнчө эле
кыз анткен, кыз мынткен деп көбүнчө ошого басым жасап, эркектерибиз айрыкча капа болбосун, ушинтип көптөгөн комментарийлерди окуп атам. Бирок мен ошол жерде өзүм видеого тартып отурганмын. Негизи ал жерде ал кыз эң акырында кеткен. Бардык кыздар кол кармашып, классташтары менен мынтип алдыга чыкканда, ошол кыз эң акырында эч ким менен кол кармашпай, эң акырында эмнегедир бир көңүлү чөккөн, сыңар ушинтип өткөнүн байкадым мен. Мен улуу урматтуу президентибизден суранарым, Камчыбек Ташиевден суранарым, ушундай бир өтө бир зөөкүрлүк менен, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн ушул кыздардын убалы кимге? Бул жерде артында 5 баласы калды, ата-энеси сыздап, бир туугандары сыздап калып отурат. Ошон үчүн мен ушундай бир өтө бир оор кылмыш жасаган, ушундай адамдарыбызга, жарандарыбызга бир оор кылмыш мындай баса эле айтып кетейин, өлүм жазасын киргизишин мен суранат элем. Бул менин суранычыма көптөгөн кордук көргөн, зомбулук көргөн аял кишилер дагы, аял заты, асыл заты аялдар кошулат деп ойлойм. Болду. Маркум Айзирек Эралиеванын сөөгү 27 май күнү өзү туулуп өскөн Өзгөн районундагы Алга айылында ата-энесинин үйүнөн акыркы сапарга узатылды. Анын артында 5 баласы, 3 уул 2 кызы калды. Алардын эң кичүүсү 5 жашта. 27 майда Ош облустук милициясы тараткан маалыматка ылайык адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. 26 майда Өзгөн милициясына Каракулжа районунун тургуну 1987 жылы туулган Айзирек Эралиева алган жараатынан улам ооруканага жетпей каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттоого алынып, Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Чогултулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катары келиндин күйөөсү 1985 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалпы статистиканы алганда Кыргызстанда былтыр 17 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 32%га көп. Башкы прокуратура Кыргызстанда жакынкы эле 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен мерт болгонун кабарлаган.